Кыргызстандын 7 дуанына кулаш жайган энелер мектебиндеги энелердин илимге, билимге болгон умтулуусу бүгүн аларды бир имараттын ичине топтоду. Тарбия башатуу болгон аял затынын катышуусундагы сынакты Билерман Ордо Жалал Абад жана энелер мектеби биргеликте уюштурушкан. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта деп Жалал Абад Билермандар жаштары баштаган бул долбоорду. Мен ошол окуучуларым да келип бул долбоорго ошо команда даярдап катышып жүрүп анан кызыгып калдым. Анан биз деле ушундай долбоор өткөзөлү деп өзүм аракет кылсам, балдар айтпалды, биздин долбоорго кошуңуз, чогуу өткөзөлү, энелер менен аябай кызык болот деп. Анан бүгүнкү күндүн дүйшөнү, өмүрүнүн баарын бала тарбиясына арнаган, ага тиешелүү ар бир маселени изилдеп, чечүү жолдорун илимден тапкан инсан бул Гапыр Мадаминов. Бүгүнкү иш-чарада агайдын «Энелер сиздер үчүн» деген китебинин урматына уюштурулган. Мындай самалык албетте Гапыр Мадаминов үчүн чоң кубанычты тартуулады. Бирок андан да сыймыктуусу агайдын артынан анын кеңеши, сунуштары менен мыкты энелердин коомдо көбөйүп жаткандыгы. Элди бир демилгеге көтөрүш кыйын. Булардын өтө чоң эмгегинин айынан ошо бир элде, энелерде ойгонуу, тарбияга кызыгуу пайда болуп атат. Чындыгы келгенде азыркы президентибиз, өкмөтүбүз коррупция менен күрөшөлү деп, кылмыштуулук менен де, укук бузуу, зордук, зомбулук анын бардыгынын тамыры энеде, үй бүлөдө. Эгер биз үй бүлөнү, энелерди тарбиясынын жакшы маданиятына жетишсек, буюрса ошондо мынау көп терс көрүнүштөрдүн алдын алат дейбиз. Энелер мектеби бир эле аялдарды эмес, ал тургай аймактар аралык достукту чыңдоо менен мугалимдер энелер арасында тажрыйба алмашууга шарт түздү десек да болот. Бүгүнкү Жалал Абад шаарында өткөн иш-чарага алыскы Чүй, Талас, Нарын облустарынан да өкүлдөр келишкендиги ага өзү далил. Агайдын ар бир сөзү биз үчүн тарбия. Агайдын усулдары азыркы мезгилдин талабы да биз үчүн. Себеби азыркы күндө энелер, ата энелер мектеп менен байланышы абдан алыстап кетти. Ошо энелердин мектеп менен байланышын чыңдоо максатында жана ошондой эле энелер азыркы күндө бала тарбиялоону экинчи планга калтырып коюшту да. Бизге Талас областында энелер мектеби жокко эсе болчу. Мындай өзүм да бул кандай бизде мындай жок деп кызыгып жүрүп, аябай анан ушул эжекелер менен байланышып, кайра-кайра район облонолорго барып жүрүп, Талас областына энелер мектебин ачалы. Бул азыркы күндө өтө зарыл иш. Ушу 3 жылдыктын ата эне, мугалим, окуучу биргеликте иш алып барсак, билим сапаты жогору болот экен деген ойду айтып, облонобуз ошол Тилекматов деген агайыбыз ошол жерден эле өзүнүн методисттерине буйрук берип, 4 районго тең азыр бергиле качалы деп колдоп беришти. Белгилей кетсек, учурда Жалал Абад облусунун өзүндө эле энелер мектебинин саны 20дан ашуун. Алардын ар биринде 30дан эне ар тараптуу билим алат. Эң башкысы, аталган мектепте алар өздөрүн тарбиялоого толук мүмкүнчүлүк алышкан. Мен сиздер менен өзүмдү жаңылап алдым деген энелер көп арбын. Анан баламдын жолдошу начар, баягы досу начар. Мен андай балдар, жаман балдарга кошкум келбейт деп бирене жазып калды. Аябай оозу жаман сөздөрдү сүйлөйт, анан бир начар үй бүлөнүн баласы деп. Атасы такыр ичкич, апасы да ичкич, ушундай үй бүлө деп калды эле. Анда биздин энелердин мени таң калтырган баягы жообу ошол эмеге, энеге мындай болду да. Ошол баланы кайра өзүңүз кошуп, балаңызга кошуп тарбиялаңыз. Сиз дагы чекеге түртүп койсоңуз, ал үй бүлөсүнө да чекеге түртүлүп калса, ал бала каяка барат? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Баткенде өзү негиздеген эксперименталдык гимназиянын директору Гапыр Мадаминов 30 жыл аралыгында бала тарбиясына багытталган бир катар китептерди чыгарды. Андагы усулдарды жайылтууда көптөгөн мээнет кылды. Жыйынтыгында Гапыр Мадаминов бүгүн билимдүү эне гана билимдүү коомду тарбиялайт деп айткан өз сөзүн дүйнөгө далилдеди. Белгилей кетсек, Гапыр агай жетектеген гимназия кыргыз-тажик чек арасында жакын жайгашкан. 29-30 апрель күндөрү болгон каргашалуу окуяда болсо, анын айылдаштары турак жайларын таштап чыгып кетүүгө мажбур болушкан учурда агай окуу борборун, андагы китептерди коруктап бир кадамда башка жакка жылган эмес. Бул да болсо Гапыр Мадаминовдун өз жанынан да кендик кан тамган кичи мекени, андан да өмүр бою топтогон баа жеткис байлыгы, балдар үчүн салынган мектеби, андагы китептер, окуу куралдары маанилүү экендигин айгинелейт.